Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Бүгүнкү чыгарылышта жуманын эң маанилүү окуяларын айтып кетебиз. Андан сырткары YouTube платформасында көптөн бери эмгектенип келатабыз. Россия Федерациясында иштеп жүргөн мекендештер үчүн такталган туура маалыматтарды, мыйзам өзгөрүүлөрдү жеткирип келатабыз. Ошол себептен биздин ишмердүүлүгүбүздү колдойбуз десеңиздер, каналга катталып, комментарий жазып, лайк басып коюңуздар. Анткени YouTube'тун алгоритми боюнча бул биз үчүн өтө маанилүү. Урматтуу мекендештер, 2025-жылга бир топ мыйзам өзгөрүүлөр даярдалган жана ошондой эле 5 февралдан баштап, 1 январдан баштап, мына 24-жыл 1 декабрдан баштап бир канча мыйзам өзгөрүүлөр күчүнө кирген. Ал боюнча биз YouTube каналга кенен маалыматтарды чыгарганбыз. Ошол мыйзам өзгөрүүлөрдүн эң негизги максаты мекендештер бул Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мигранттардын укуктук абалын чыңдоо жана ошондой эле ошону менен биргеликте Россияда эмгектенип жүргөн мигранттарды контролдоо болуп эсептелинет. Анткени көп жылдан бери айтып келатабыз, Россиядагы эмгектенген мигранттардын мындайча айтканда положениясы өтө оор, бардак, ар тараптуу болуп атат деп. Эң негизги маселени чечкенге эч ким ашылбай атат, урматтуу мекендештер. Себеби бул документтердин баары даяр болсо дагы бизде бир документ калып кетип атат, бул регистрация. Бардык мыйзам өзгөрүүлөрдө регистрация боюнча эч кандай сөз айтылган эмес. Регистрация бул жашаган аймагына каттоо мекендештер. Эң негизги көйгөй Россия Федерациясында 3-4 миллиондон ашуун мигранттар эмгектенсе, Орусияда жашап жүргөн ошол үй ээлери же болбосо жумушка алып келген работодательдер жашаган аймагы боюнча каттоого тургуза алышпайт. Ал түздөн түз 18.8 статья боюнча Россия Федерациясында мигранттардын мыйзам бузуусу болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, режим высылкиге бардык мигранттар толук турда түшүп калуусу мүмкүн. Ошол себептен ушул көйгөйдү азыркы учурда эч ким айткысы келбей атат. Мен ойлойм, 5 февралда, 1 январда бул мыйзам ишке кирип, анан мындай в деле иштеп баштаганда бул көйгөй кайрадан эле чыгып баштайт. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, регистрация маселеси Россия Федерациясында ошол таможенный союзга кирген Кыргызстан, Казакстан республиканын жарандары жана ошондой эле кирбеген Өзбекстан, Тажикстандын жарандары патенттен сырткары эң негизгиси ушул регистрация болуп келатат. Муну практика жүзүндө көрөбүз. Эгерде ушул нерсе кайра такала турган болсо, Россия Федерациясы менен Кыргыз мамлекетинин бийлик органдары чечет деген үмүттөбүз. Урматтуу мекендештер, жакшы жаңылык, Кыргыз мамлекетинин тарыхында эң мындайча айтканда орундуу, көптөн күткөн жаңылык. Кыргыз Республикасы менен Тажикстан мамлекетинин ортосундагы чек аралардын толук такталышы боюнча Камчыбек Ташиев жана ошондой эле Тажикстандын коопсуздук кызматынын башчысы маалымдады. Ал дегени Кыргыз Республикасында өзү 4 мамлекет менен кесилишсе: Китай, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан. Буга чейин 3 мамлекет менен чек араларыбыз такталган болчу. Болгону ушул Тажикстан менен калган болчу. Акыркы маалыматта бизде Тажикстан менен такталбаган чек ара калбады дейт. Жана ошондой эле ушул жолугушуу сүйлөшүүлөрдөн кийин уже тиешелүү органдар, мамлекеттик кызматтар кагаз түрүндө картага түшүрүп, документ түрүндө келишимдер даярдап атышат. Бул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү тарыхый окуя. Анткени мындан кийин биздин Кыргызстандын чек араларында коңушуна өлкөлөр менен эч кандай спорлор же болбосо келишпестер болбойт деп ишенем. Мекендештерим, Кыргыз мамлекетинде Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду бар. Ал фонддун башчысы Артем Новиков, баарыбыз эле билебиз, кыргызча так сүйлөгөн жигит. Ошол фонд боюнча айтып кетейин деп атам. Анткени жакында жаңылыктар чыгып атат. 2030-жылга чейин 2 миллиард долларга жакын Кыргызстанга инвестиция ошол фонд аркылуу келет дейт. Бул кичинекей биздин мамлекетибиз үчүн эле эмес, чоң Россия Федерациясы үчүн деле 2 миллиард доллар өтө чоң акча. Бул мамлекетибиздин өнүгүүсүнө, элибизде рабочий местолорду создавать эткенге өтө чоң жардам берет. Буга чейин деле Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду, айта кетсек, 1000 10 миңдеген мындай жумушчу орундарды түзүп, жана ошондой эле Кыргыз мамлекетине налогторду төлөп, инвестицияларды тартып, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошуп кетип атат. Ушундай фонддордун мамлекетибизде көбөйүүсү, мен ойлойм, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө чоң жардам берет жана жумушчу орун түзүүгө чоң салым кошот. Фонддун башчысы Артем Новиковго албан ийгиликтерди каалап кетет элем. Мекендештер, бизде Телеграмда Сираж Адилов Телеграм каналы бар. Жалпыңыздарга маалым болгондой, Россия Федерациясында YouTube VPN аркылуу иштеп атат. Бул YouTube'тун качественно видеолор көрө албайсыздар. Ошол себептен айрым жаңылыктарды биз
бир жумада бир YouTube платформасына чыгарабыз. А Телеграмда экстренный мыйзам өзгөрүүлөр же болбосо кандайдыр бир жаңылыктарды түшүндүрмөлөрүнү ошо Телеграмга чыгарабыз. Жана ошондой эле мага кандайдыр бир суроолоруңуздар бар болсо, Телеграмда жардамчы бот аркылуу берсеңиздер болот. Жоопту сөзсүз түрдө ала аласыздар. Ссылкага дагы комментарийга жазып коебуз. Жана ошондой эле Телеграмды жүктөп алып, ошол жака Сираж Адилов мигрант десеңиздер түздөн түз чыгат. Каналыбызга катталып, жаңылыктардан алыста калбай биз менен чогуу болуңуздар. Ишмердүүлүгүбүздү колдоп жүргөнүңүздөр үчүн бизге терең ыраазычылык. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.